Мына ушул 6 сотик чек срочно сатууга чыгып калды, шартка байланыштуу. Биз азыр Ош шаарынын Жоош айыл өкмөтүнүн Акжар Жаңгон айылында турабыз. Мына ушул жерде элдер 5 кошкон эл ар тараптан чектерди сатып алып, бардыгы мына ушул жерде жашап атат. Эми туугандар, бул чектин баасына келе турган болсок, 1 миллион 600 миң сом бир аз кем бар сүйлөшүү жолу бар экен. Караңыздар, чек негизи туугандар башка жакта сатылып аткан чектерге караганда мына ушул чек тегиз жакшынакай жерде жайгаштырып туугандар, көрдүңүздөрбү? Эң эле жакшы жерине келе турган болсок, мынакей тегиз кошуналар бардыгы үйлөрү салып элдер жашап атат. Алды дагы бир жакшы жери мынау бош турган тегиз жерди көрүп атасыздарбы? Океандай болуп, көлдөй болуп мөлтүрөп турганын карасаңыздар туугандар. Мына ушул жерге мектеп менен балдар бакчасы жакынкы күндөрдө ушул жерге курулат экен. Ген пландагы мына ушул жерде экен. Эми үйдүн арткы бетинде туугандар мына ушул жерден түз жол өттүр, көрүп атасыздарбы? Анан мына ушул чектин наркы бетинен жол өткөн. Сиздин салып аткан үйүңүз, сатылып жаткан чек биринчи линия деп дагы айтсак болот. Эки чектин ортосунда. Көрдүңүздөрбү? Бул чек 6 сотик, узуну 28 метр, туурасына келе турган болсок 20 метр. Документтери тактана, эч кандай банкка кирип, залогко калган документтерден эмес. Туугандар, кимде ким мына ушундай жакшынакай жерлерден, абасы салкын, сонун жерден чек алам деп жүрсөңүздөр, ушул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар туугандар. Караңыздар, айланалар бардыгы жап-жашыл. Бул жерге суу келген, свет келген, жашоого ыңгайлуу. Анан туугандар, мына ушул чектен баштап мына мектеп менен балдар бакчасына 5 мүнөттө жетип барат экенсиздер, өздөрү көргөндөй эле. Анан мына ушул жерде Ош алай жолуна дагы 5 мүнөттө барат экенсиздер. Мен азыр көчө жагына чыгамын, сиздерге ориентир адрестерди ушул жекти кантип таап келиш керегин тактана кылып түшүндүрүп беремин. Видеону максимально достор менен бөлүшүп коюңуздар. ОХКЖ каналына катталыңыздар, жагымдуу жарнамаларды сиз өткөрүп жүрбөңүздөр. Биздерди баарыңыздарды жакшы көрөбүз. Биз турган көчө бул центральный Ош алай центральный көчөсү туугандар. Эгер сиздер Ош жактан келе жатканда Каратайдын бүт өрүшүнөн эле сол жакка бурулсаңдар, мына ошол жерде Акжар айылы деп жакшынак болуп табличкага жазылып түзүп көргөндөй эле. Эгер сиздер алай, чоң алай, кичи алайдан келе жаткан болсоңдар, оң жакка бурулуп калсаңдар, мына ошол көчө менен примерно сиздер сатылып жаткан чекке бир 7 мүнөттө жүргөн болсоңдар, жетип барат экенсиздер. Жолдорда жакшынакай асфальт болуп, оңдолуп барат экен. Видеону достор менен бөлүшөбүз, каналга катталганды унутпайбыз.